Assalamu alaikum qadırman zamandaşlar. NTV telekanalının Akıl Zaman avtorluq ilіктөөсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү маселебиз кут дарак. Мына кыргыздын жигиттери ушундай ат менен биздин өлкөбүздө жаңы дарактын түрүн жайылтып жатат. Мына ушул жерде керки биздин гүлдөгөн империябыздын мезгилинде чоң өрүк багы жасалган. Советтер Союзунун болгон күчү менен дагы ушул жердин таштары терилген эмес. Мына орекентип таштын арасында мындай дарактар олтургузулган. Ал каралбай да калган, алы да жетпей калган, эч кимден суу карылбай да калган. Анан бүгүн ушул аянтты тазалап, эң заманбап түргө келтирип, аябай баягы көздүн жоосун алган кооздукка жеткирип, анан ошол жерге бүткүл өлкөбүздү асманга көтөрөр, табиятын өзгөртөр бир жаңы даракты алып келип олтургузуп башташты. Ошол дарактын атын кут дарак деп атап алышыптыр. Ошол кут дарак жөнүндө бүгүнкү сөз уланмакчы. Бул дарактын мекени түштүк Кытай, башкача айтканда эзели кышты билбеген тропикалык өсүмдүк. Аны 19-кылымда эле Россия аркылуу Европага алып барышып, Орус падышасынын кызынын урматына Павловния деген расмий ат беришкен. Ошентсе да адистер анын өтө байыркы тегин аныкташып, адам атанын багы, орусча Адамово дерево деген аты да кеңири жайылган. Уламыштар боюнча бул даракты жер бетине адам ата менен обо эне бейиштен ала келишкен. Демек бери эле дегенде адамзат менен курбалдаштар. Кытайлар болсо муну өздөрүнүн мифтик колдоочусу болгон ажыдаардын дарагы дешет. Жапандар болсо кут даракты улуттук символдорунун бирине айланткан. Мына ушунун баары бул дарактын өтө чоң касиеттерин айгинелеп турат. Ошондуктан муну жайылтып жаткан жигиттер анын кийин коюлган Павловния деген атына кармалып калбай, кут дарак деп атап алышканы абдан эле орундуу деген ойдобуз. Өзү Чыгыш Азиядан өсүп келген дарак. Мындан 28 сорту бар. Бар эле теплолүү жылууну сүйгөн дарактарда. Бирок 6 жыл мурун Кытайда Сиань деген шаарында ошо суукка туруктуу кылып гибрид кылып өстүрүшкөн. Ошондон кийин аны Европага тарап кетти. Германия, Чехословакия, Болгария, Польша деген Европанын өлкөлөрүндө ошо сууга байымдуу сортту Кытайлар өздөрү жасаган, Өздөрү жасашкан, өздөрү жасап, өздөрү таратып атат. Европага аябай мындай өзүнүн жакшы өскөнүн көрсөттү, опыт бар экен. Европада канча жылдан бери өсүп атат? Уже 10 жыл, 6 жыл болуп калыптыр аяктады элечи, өскөнү жакшы эле жыл өстү. Анан биз алдык. Биз алып келип канча суукка чыдап атат? Эми өткөн жылы кышында суукта баягы -30га чейин чыкпадыбы, 40ка чейин эле чыгып кетти окшойт. Бишкекте. Бишкекте Павловния именно ушу сорт бар. Ушу сортту эмеден Бишкектен көрсөңөр болот, аяктан уже 3 метрге чейин өстү. Алар деген тоңуп калган жок да. Өсүп атат. Демек, Кыргызстанда деле өсө берет деген ой келди. Эмне деген сортту? Шамтонг деген сорту да. Ишкерлик менен алектенип, белгилүү бир деңгээлге жетип, дүйнө өлкөлөрүн кыдырып, эл аралык пайдалуу кызматташтыктын да сырларын өздөштүрүп, өз ишине ийгиликтүү колдонуп келаткан Арстан Тазабеков аттуу кыргыз жигити бар. Анын ишкерликтен сырткары Латвия Республикасынын Кыргызстандагы ардактуу консулу деген кызматы бар. Эгемендүү көз караштары боюнча эч кимди алдына салдырбаган Латвия сыяктуу өлкө Кыргызстандагы элчисинин ишин кыргыз жараны Арстан Тазабековго тапшырып койсо, демек бул да анын кадырын билүү экени талашсыз. Мына ошол Арстан мырза кут даракты Болгарияда өстүрүп жаткан ишкерлер менен өнөктөшүп, Ысык көл районунун Өрнөк айылынын аймагындагы какыраган чөлдө ушул плантацияны жасап олтурат. Европадан тамырын алып келип отургузганбыз. Биринчи жылы деген где-то 1 метр, 1,5 метр өсөт. Бирок технологиясы ошондой экен, башынан түбүнөн кыйып ташташ керек да, мына мындай кылып. Ошол жерде. Кайра экинчи жылы анан аябай дүркүрөп чоң өсөт. Биринчи жылкысы момунтуп калып калат экен. Эң биринчи жылы ушунча чыгат экен, 6-7 сантиметр жоондукта болот экен, мына момундай жоондукта болот экен. Анан кесип салгандан кийин анан түбүнөн анан кийин көктөп анан кийин жанагы кадимки эле жана теректерди, талдарды кесип салгандай болуп анан кийин сабактар чыгат экен экинчи жыл. Ошонун баарын кесип таштап, анан бирөөнө калтырып коет экен. Бирөөнө калтырган могул экинчи жылы
Бул 5 айда өскөндө өсөт. 5 айда ушунча болуп өскөндө өсөт. Азыр канча метр? Бул 2 метр болот го азыр. 2 эмес 2,5 метрге жетиптир. Калыңдыгы мына жоондугу түбүнүкү 10 сантиметрдей. Өйдө жагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай экен. Кут дарак эгилген 12 гектар аянттын жарымы 1 жылдык, жарымы 2 жылдык өсүмдүктөр. Өзүңүздөр көрүп тургандай жогорку деңгээлдеги агрономия менен заманбап технология айкалышкан кут дарактын аянтын кеңейтүү үчүн чырпыктан тамыр жасоочу питомниги, башкача айтканда көчөтканасы да бар. Ал эми кеңейтүү үчүн жаңы жер жасоо, бул жерде өзүнчө бир эбегейсиз зор түйшүк. Жерди таш корумдан арылтып, тазалап түздөп чыгуу укмуштай чоң кол эмгегин жана техникалык күчтөрдү талап кылат. Андан соң ар бир көчөттүн ордун оро кылып казып, кайраны таштан эленген топурак менен толтуруп чыгуу эмне деген эмгек. Ошондон кийин гана 1 жылдык көчөттөр олтургузулуп, тамчылатма суу системасы коюлуп, үстү атайын пленка менен жабылат. Пленка көчөттүн түбүн жылуу кармап, суунун абага бууланып кетишинен сактайт. Андан сырткары көчөттөрдүн түбүнө отоо чөп да чыгарбайт. Ошентип баасы салыштырмалуу ит бекер пленка эбегейсиз көп милдетти аткарат. Тамчылатма суугаттын ыңгайлуулугун айтып бүтүп болбойт. Суу эле эмес, бул түтүктөр аркылуу керектүү кошумча азык заттар да кошо берилет. Ушундай система кымтыксыз иштегенде гана эгин талаа ала телек болбой, компьютер менен жасалгандай тептегис өнүм жана эсти эңиреткен кооздук камсыз болот. Канча машина таш чыкты? 100дөн көп. Жер аябай таштак болчу да башында. Башында аябай таштак болчу. Териш балдары теришти, бир жарым жылдай теришти окшойт. Бул деген бир кичинекей огород эмес да, бир 10 чакты, там 20 чакты отургуз. Бул деген миңдеп отургузган. Ошондуктан аянт аябай даярдаганбыз. Эми чуңкур кандай казылды? Чуңкуру деген экскаватор менен эле каздык. 60-70 сантиметр болуш керек. Жер жумшак болуш керек да. Жерди жумшартып туруп, анан тамырды отургузат. Жумшартпай отургузса болбойт экен. Тиги тамыр кыйналып калат. Топурак салдыңарбы алып келип? Жок, өзүнүн эле топурагы болду, бирок ташты аябай тазаладык да. Элек менен тазалап салыштык. Кадимкидей эле экскаватор менен эле казып эле, акырын таштарды тазалап, кайра ошо топурагын өзүнүкүн эле салдык. Өзүнүн эле топурагын өсөтөт, бирок жана айтып кеткен жана сугарып атканда тиякта эмелер бар да, атайын емкосттер бар. Ошого деген атайын дары, дармектер кошулат. Ошону кошуп туруп, анан ошол аркылуу бул питание